Россияга барып, Европага барып, Түркияга барып жашоомду жаңыдан баштаймын дебей эч качан. Ал жерде жакшылык жок, ал жерде жамандык жок деген маселенин өзү жок. Адамдар ойлошот, өзгөчө биз кыргыздарда ушундай эме болот, жаштарда эпте башка жака өлкөгө чыгып кетсем, ал жерде жаңы жашоо, жаңы эме, жаңы деп ошондой ойлошот да. Бул жактагы бар таш, бул жактагы бар азап, ал жакта дагы бар. Сен антип мечтать этип алба. Мен реал окуядан, мен мисалы 100% өзүм ошо шагирттерден бирөөсүдө болду. Ушул окуя мен айтып берейин. Ал келди, бир канча жыл окуп жүрдү, иштеп жүрдү, жакшы болду жашоосу. Аракети бар эле, ошол темпте кете турган болсо, үйүн да калмак, жайын да кылмак, үйлөнмөк, семья кылмак да. Бирок ал не кылды? Мен жаңыдан жашоо баштаймын деп Түркияга кетип берди. Түркияда 1-2 болсун, 1 жылдан кийин кайтып келди. Ал кетип аткандагы сөзү, мен эч качан Бишкекке келбейм деди да. Бирок эң биринчи билесиздер кайерге келди? Бишкекке түнү саат 3-тө тыкылдатып келди. Андан кийинкиси эң жаманы дагы тойбоду да. Баягы мечта жашоосуна кирип алган. Мен тезирээк болуп кетишим керек, тезирээк өнүгүшүм керек. Тез эчтеке болбойт, анын боюндагысы келбейт. Неге? Кан кайнап турат. Анан Россияга кетип берди. Россияда 2 жыл жүрүп келди. Бирок Россияда да бир экиси болгон жок. Ал жакта дагы кидала болду, алданды, кордолду, зордолду, ардеке болуп кайтып келди да. Эми бунун мечтасы Европа болуп калды. Европага барып келди, Германияга. Ал жерде дагы жашоосу жакшы болду. Айтайын дегеним, бул мисалды айтуудан максат, сен ойлобо, башка жерге барып калсам, ташкалап долларларды колума карматат, же шүпүрүп акчаны табамын, сонун жашоо болот деп ойлобо. Ал жакта, бул жердеги баразап, Кыргызстанда баразап, ал жакта дагы бар. Керек болсо ашыкчасы менен кыйналасың. Ошондуктан айтарым, тил билбестен эч качан башка мамлекетке барба. Мисалы, Германияга барып атасың, немис тилин сөзсүз үйрөн. Америкага баргың келе, англис тилин сөзсүз үйрөн. Казакстанга баргың келе атат, казакчаны үйрөнүп бар. Тил билбесең өнбөйсүң, өспөйсүң. Мен көп өлкөлөрдү кыдырып жүрүп ушуну байкайм да. Биздикилер Кудайыма шүгүр Орто Азиядан баргандар, тажик, кыргыздар мусулман, бирок барган жери, иштеп аткан жери чындап кыйындыкта да. Мен үмүт кылам, Успенко өссө экен депчи. Өсүш үчүн тил билиш керек да ал. Айтишник бир компанияга кирди, ал жерде өсүш үчүн тил билиш керек. А билбей атпайбы? Ошондуктан жашоом өзгөрүп калат деп ойлобо башка жерге чыксаң. Азыр өзгөртө албасаң жашооңду, башка жерде эч качан өзгөртө албайсың. Табият өзгөрөт, жаратылыш өзгөрөт, погода өзгөрөт, бирок сен өзгөрөп калып кете бересиң. Качан сен турган жериңди өзгөртпөсөң.